Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Май жеңиш күнүн утурлай түштүк аймагындагы аскердик бөлүктөрдүн өздүк курамы тарабынан улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин куттуктоо иш-чаралары уюштурулду. 1945 жылы 8 майында Берлинде германиялык жогорку комендантчылыктын өкүлү менен фашисттик баскынчылардын жеңилгендиги тууралуу актыга кол коюлган. Мына ушул убакыттан тартып мекенибиздин көз карандысыздыгы, эркиндиги үчүн кан кечип, согуш талаасында кыйылган өмүрлөр үчүн улуу ата мекендик согуштагы жоокер аталарыбызга түбөлүк даңк деп жар салынат. Бул салтанаттуу майрамга карай мада айылында 92-840 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы согушта курман болгон жоокерлер үчүн гүл чамбар коюшуп, майрамдык салтанатта сый тамак, жоокер боткосун тартуулашты. Бүгүн мада айыл өкмөттүк кыргызчек айылында жергиликтүү кеңеш менен биргелешикте 92-840 аскер бөлүгүнүн өздүк курамынын катышуусу менен жеңиштин 74 жылдык мааракесин өткөрүп жатабыз. Азыркы убакта ушул айыл өкмөттө 2 ветеран бар экен. Ошол ветерандарга кечээ күндө медальдарды тапшырып, ушул бүгүн ошол өзүбүздүн аскер бөлүктүн тарабынан дагы баягы аскердик кашалар уюштуруп, ошол нерсе мероприятие өткөрүп жатабыз. Өздүк курам ушу жергиликтүү кеңеш менен тыгыз байланышта болууда. Улуу ата мекендик согушта берилген кашалардан деп ошону эскерүү максатында биз да ошол аракет кылып, ошого жакыныраак мындай неме кылып, азыр тушенка менен гречканы аралаштырып, каша кылып берип, ошондой эле солдатский кружкадан чай берип атабыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын атынан ардагерлерге медалдар жана белектер тапшырылды. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын буйругу менен аскердикке сиңирген эмгеги үчүн медалы менен Алибеков Суран сыйланат. Ардактуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, аталар, энелер, урматтуу коноктор жана Ош шаарынын тургундары. Бүгүнкү жеңиш күн согуштун жана оруктун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткис эрдиги эскерүүчү күн. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин Панфилов атындагы 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын өздүк курамы Ош шаарында өткөрүлгөн жеңиш күнүнө арналган жүрүшкө активдүү катышышты. Жоокерлердин курамынан түзүлгөн топ театрлаштырылган көрсөтүүлөрдү аткарышты. Ош шаарындагы өткөрүлгөн иш-чаралар 36-806 аскер бөлүгүнүн аскердик оркестринин коштоосу менен уюштурулду. Ош шаарында жайгашкан Жаштар Сейил багында шаарыбыздын жаштарын патриоттуулукка үндөө максатында гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл тобу даярдаган концерттик программа тартууланды. Улуу ата мекендик согуштун 74 жылдыгына арналган Ош шаарынын Борбордук аянтында өткөрүлгөн театрлаштырылган маданий иш-чарага катышты Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл тобу. Бүгүнкү ушул жеңишке маданий иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Жана Ош шаарынын борборунда деп деле айтсам болот. Ал мектепка эс алуу паркында Ош гарнизондук офицерлер үйү Ош шаарынын тургундарына, жаштарына патриоттук сезимин ойготуу максатында концерттик иш-чара өткөзүп жатабыз. 2 сааттык концерттик программада жеңиш күнүнө арналган чыгармалар аткарылды. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябууга ант беремин.
36806 аскер бөлүгүнүн жаш жоокерлери мекен алдында мыйзамдуу түрдө аскердик антка келтирилди. Саламатсыздарбы, жолдаштар? Бул иш-чара Ош шаарынын Өчпө сот мемориалдык комплексинде болуп өттү. Командирлер менен башчылардын буйруктарын так аткарууга ант берем. Иш-чарага Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү, гарнизондук аскер коменданты, жоокерлер энелер комитети, ошондой эле жоокерлердин ата-энелери, коноктор катышышты. Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант беремин. Азаматчын аскердин антына бекем тур куттуктаймын. Келген коноктор жаш жоокерлердин кызматына кыраакылыкты, тайманбастыкты каалашып, абийирдүүлүк менен антка бекем туруп кызмат аткарышат деген ишеничтерин билдиришти. Урматтуу солдаттар, мекенге аябай жакшы кызмат кылыңыздар. Элди коргоого, жерди коргоого бардыгыга бекем болуңуздар. Ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Элди канча коргосоңуздар, жерди канча коргосоңуздар, ошончолук сиздерге жакшы, биздерге да жакшы. Мамлекетке кызматты кылып тынчаман үйгө барып биз менен жолугушканга Алла Таала силерге тоокук берсин, аман. Салтанаттуу аземде жаш жоокерлер тарабынан даярдалган курал менен саптык ыкмалар, тактикалык эпизод жана кол менен урушуу ыкмалары көрсөтүлдү. Аттанган туулган жер үчүн, аттанган котман эл үчүн, гүл коюп эске ыйлабам, оолуңар жоокер эл үчүн, эстелик берип канду кармаштан кайткан жок кайра батыштан, эстелик болду эмалар, дүйбөлүк отту жагышкан.